Педофилдерге өлüm жазасын кабыл алууну мен колдойм. Антесе булар токтолбойт. Ну, конечно, наказывать нужно, насколько общество готово к этому, так сказать. А вообще это, конечно, большая проблема. С ней как-то надо бороться. Ну и, конечно, высшая степень это казнь. Мындай камап койгондо болбойт. Аны өзүнүн жазасын бериш керек, кыйнаш керек. Угуп атабыз дагы. Ата баласы болуп, молдолор деле баягы эмелерди зордуктап кээде ошондой болот да. Өлüm жазасын кабыл алыш керекпи ошо? Өлüm жазасын эмес, кыйнаш керек муну. Өлүп атып койсо өлүп кала берет илбей. Муну катуу наказ кылып, кантип ошолду кыйнаган, ошондой өзүн да ошондой кыйнаш керек да. Ошондо наказание берилет. Атага атып койгондо болбойт алар. Кыйналсын да өз дагы. Кантип кыйнады бирөөнү. Ошончолук өзүн да кыйнаш керек. Педофилдерге болгон жазабы? Балким, может быть, кабыл алыш керек. Өлüm жазасы, менин оюмча. Туура эле карайм ошого? Надо, конечно, обязательно. Это же ужас, что они творят. Это же дети маленькие. Что еще им это? Конечно, надо обязательно казнь принимать. Өлüm жазасына тарса деле болот аларды деле. Алар кандай ушу жаш кыздар, айрыкча бөбөк жаш кыздарды телевизордон эсип атпайбы? Ошол туура эмес. Бул андай катуу шарттарды илгери ата бабалар деле жаздап келгенде, таш бараңга алып өлтүрүп, зынданга салып өлтүрүп катуу жаза алгандар. Бул катуу жаза. Адамдын өмүрүнө зыян, ошол кыздын, бөбөктүн келечегин жок кылып атат. Өлüm жазасын тарттырыш керек. Нельзя свое светлое будущее поганить. Вы за принятие решения казни? По отношению к педофилам, людям, которые совершают насилие над детьми, надо, естественно, ужесточать законы в сторону ужесточения, вплоть до смертной казни. Я согласен. Та инициатива, которая поднимается в Аше, в регионах республики, я приветствую. Да, надо принять просто. Бул негизи ал туура эмес нерсе да. Анткени ал өлүм жазасы бул бир гана өмүрдө бир келе турган нерсе. Башка нерселерди деле кабыл алыш керек, бирок өлүм жазасын кабыл алууга бул туура эмес да. Туура эмес мыйзамча каршы. Мен каршымын. Бүгүнкү күндө Конституциядагы жазылган адамга кол тийбестик закондун негизинде ишке ашпай атат. Анткени жаза тармагы же болбосо уголовный кодекстин берген жазалары баары тең эч баягы кылмышкерлерди коркуткан жери жок. Алар айтат, өлтүрөбүзбү, кыйратабызбы, бирди өлтүрөбүзбү, экини өлтүрөбүзбү, баары бир баягы пожизненно деп бергени менен 3 жылдан кийин мен кайра чыга алам деген сөздү айтып атат. Демек бүгүнкү күндө Европа Союзуна кошоматчылык кылып Акаевдин доорунда өлүм жазасын алып салган маселени калыбына келтириш керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде өлүм, жетим, зордук, зомбулук мунун баары тең күч алып баратат. Ошондуктан парламент эгер элге чынын эле дили менен иштеп берем десе, анда өлүм жазасын киргизиш керек. Зордуктагандарга, эркектерди зордуктаганга, аялдарды зордуктаганга, кемпирлерди зордуктаганга, мамлекеттик ири суммадагы угурлук кылгандарга ошонун баарына тең өлүм жазасын чыгарыш керек. Я думаю, что смертная казнь будет слишком сурова. Я думаю, что это, чтобы больше срок сделал парламент, в принципе, 25-30, и на более пожизненный срок, я думаю, будет лучше так. А смертная казнь это только в дальних странах она присутствует, и в Саудовской Аравии. Я думаю, этого не стоит совсем делать. Аларды тартыш керек, анткени алар кичинекей балдарды зордуктап, алардын бөйрөктөрүн же башка жерлерин адамдарга сатып атышат да. Кичинекей балдарды зордуктап жаткан адамдарды өлүм жазасына тартыш керек.